Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым Улан, фамилиям Ажырмөдүнов. Ушу Борбор шаарыбыздагы болуп аткан Алтын Казына ресторанындагы болуп аткан ызы-чуудагы бала 2 айга камалып кеткен баланын атасы болом. Ошо урматтуу элим, бул жерде жалаң эле бир тараптуу каралуу комментарийлер жазылып атат, бир тараптуу эле чагылдырылып атат. Мен ошон үчүн келип сиздерге кайрылып атам, урматтуу эли журтум. Окуя азыр иликтенип атат, тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн купуя сырдуулугу деп тергөөчүлөр эч нерсе айтпайт экен. Ошол тергөө бүткөнчө, акыркы сот чечими чыкканча, сот адилеттүүлүгү караганча, менин баламды күнөөлүү деп бир тараптуу каралабай турарыңыздарды мен сиздерден көптөн көп өтүнөм. Ушул тергөө жүрүп бүтсүн, сот чечими чыксын. Азыр ошол жумуштары болуп атат. Сот тергөөгө кандайдыр бир таасир этүүчү менин эч кандай шартым дагы, күчүм дагы, алым да жок. Мен ал тергөөгө эч кандай кийлигише албайм. Бирок тергөөнүн адилеттүү болушун каалайм. Кыргызда сөз бар, ак ыйлет, бирок сынбайт деп. Мен балам сынбайт калганын Кудайдын буйругунан, Кудайдын көзү түс болсун негизгиси. Анан бул жерде бүт баары айтылгандагыдай зордуктоо, көп групповой деген болгон эмес. Мен бул баламдын мага айтуусуна караганда 4 чогуу иштешкен бир жерде. Баламдын айтуусу менен 4 чогуу иштешкен, түндүн бир окумунда кете албай калышкан үйлөрүнө. Анан отурушуп 4 чогуу ичкен баары спирт ичимдиктерин. Анан негизгиси ошол чогуу отуруп, чогуу ичкенбиз дегендегисин гана айтты. Ал деле кандай же тергөөчүлөр тараптан неметкенби, же билбейм иши кандай болот. Ал деле толук окуяны мага айтып бере алган жок. Убактысы да болгон жок. Бир азга гана жолуккан учурда ошо эч кандай күч колдонуп зордуктоо болгон эмес. Просто биз ичип отурганбыз, ичкенибиз чын деген гана нерсени айта алды балам. Кыска убакыттын ичинде ошо жолуктурган да жок, мындай сүйлөшө алган жокмун балам менен, эмне болгон тууралуу ачык. Ошол сиздерден кыргыз элим суранарым, келинчеги дагы 1-2 күнүн ичинде көз жарганы турат. Ошол ушундай туура эмес, билип билбей жазылган комментарийлерди окуп алып, баарыбыз жаман акыбалда болуп туруп атабыз. Ошондой туура эмес, чын бышыгына жете электе, тергөө бүтө электе, сотто чечими чыга электе, далилдери толук, кандай далилдери далилдене электе, күнөөлүүлөр тарапты, шектелип аткан тарапты күнөөлөбөй туруңуздарды суранам мен сиздерден. Ал ресторанда канча убакыттан бери иштейт? Улум мурун бир 2 жылдай иштеп, кийин бөлөк жумуштар менен иштеп, анан бул май айларындабы экен кайра барып иштеп баштаганда, ошол мурунку иштеген жеринде ал көнүп калган жери, көнүп калган
коллектив, көнүп калган администрациялары дегендей болгон үчүнбү же кандай шыгылып баш аягы шыгылып негизи бир 3 жыл иштеди окшойт да. Анан ал ушул 3 жыл убактысында эч кандай мындай окуя, мындай нерселердин болгону да эмес эле. Түндүн бир окумда кандай болсо дагы келчү эле үйгө. Тем более азыр үйлөнүп келинчеги төрөйүн деп отурганда ушундай туура эмес жаман комментарийлер, бир тараптуу каралоолор болгонуна биз аябай өзүбүз жаман болуп атабыз. Сиздерден суранычы дагы бир жолу. Туура эмес комментарий жазгандардан бир аз карманып туруңуздар.